депутат Момбек Рускелди Чыныбековичти. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Космос Сарич, сізден артыңыздағы екі адам кім? Айтып қоясыз ба? Менің артымда Мадай Мусаевич, орынбасар. Екіншісі біздің Санслужба департаментінің директоры Төлен Байдалиевич. Мирлан Исакбекович, комитеттің чечими моюнча баяндамачы болуп экинчи окуу режиминде Молдобекова Гүлкан дайындалган. Чечим боюнча жыйналышка саламат сактоо министри чакырылган. Артындагы эки киши чакырылган эмес да. Алардын эмне жумушу жокпу? Өткөндө сиз галстугу жок адамды чыгарып жибердиңиз эле, буларды эмнеге мейман кылып отургузбойдук? Буларды кете бербейби жумушуна? Булар көчөт телефонограмма менен бизге айтылган кимдер келет деп ошолор темасын бергенбиз. Мен комитеттин чечимин айтып атам. Сиз анын айтыкка акыңыз жок. Экинчи, мына Космосбек Сарич көрдүңүзбү? Бүгүнкү сизге берген суроолордун көбү коомдук саламат сактоо жөнүндөгү мыйзамга эмес, сиздин унааңызга көбүрөөк кызыгып атат да. Бул өкмөттүн өкүлү Ашырбек Майданович чыгып койсоңуз, бул өкмөткө өнөкөт болду да. 2016-жылы Замирбек Айдаров деген унаа министри, жол министри, Чайнар оттун жол тандабасы минип, анан кызматынан кеткен. Өнүгүү фракциясы ушундай талап койгон. Андан кийин Дүйшөнбек Зыралиев дагы Кытай компаниясына Осо Тоолун деген компаниянын 570 жол тандабасы минип, ада кызматынан кетти. А бул эмне үчүн кызматтан кетпей отурат? Мына өткөндө Коопсуздук кеңешинин жыйынында президентибиз айтты. Сооронбай Шарипович айтты. Мен эки гана министрге ушу кемчилигин баса айтайын деп ушул киши менен Жамшитбек Калиевич деп. Ал киши моралдык жоопкерчиликти тартам деп кетип калды. Бул киши кете албай кыйналып атат да. Ана мындайда сиз президентти дагы, шеринелешиңиз премьерди дагы, депутаттарды дагы, бизди дагы, элди дагы кыйнабай кетип эле калсаңыз жакшы болмок да. Мен сизге жардам берейин да. Сиз мага жооп бербей коюңуз. Мен өзүмдүн сунуштумду айтып атам. Бул мыйзам боюнча берип аткан жок. Мен сиздин ыйманыңыз боюнча суроо берип атам да. Ушундай чатактын башында отургандан кийин министрликтин башында отурганыңыз ылайыксыз. Андыктан мен сизге жардам берейин. Моралдык жоопкерчилик деген бар. Президенттин кебине илиндиңиз, элдин коомчулуктун сын пикирине илиндиңиз. Кой аксагы менен жүз болсо, өкмөт аксагы менен жүз болот да. Сиз азыркы өкмөттүн Аяктадыңызбы? Рахмат. Жыйынтадыңыз. Рахмат. Телефонограмма менен чакырылгандар бул жерде отурат экен. Убагында жыйынтып атат, сизге чоң